Кыргызстандын район шаарларында мамлекеттик дарыканалардын жоктугу жергиликтүү калкка кыйынчылык жаратып келет. Мындан улам аймактын тургундары жекеменчик дарыканалардан гана дары сатып алууга аргасыз болушат. Өпчөп жашоодо дарылардын кымбаттыгы, айрыкча пенсия менен жашаган кары-картаңдарга кыйынчылык жаратат. Бул маселе бүгүн жогорку кеңеште көтөрүлүп, өлкөдө мамлекеттик дарыканалардын жоктугу белгиленди. Кыргызстан мамлекетибиздин райондорунун борборлорунда мына мамлекеттик дарыканалар ача алабызбы? Сапаттуу, арзан баалуу. Мына биздин жарандар абдан кыйналып атат. Картаңдар кыйналып атат. Дары-дармек абдан азыр бардыгы менчик аптекалар кымбат. Пенсиясы жетпейт. Айлык баянасы жетпейт. Мамлекеттик аптекалар азыр айтып атпайм. Жок, бирок биз ошол эле фирмалар менен сүйлөшүп мурун социальный аптекалар ачканбыз. Азыркы фармация ачылгандан сиздин айткан тапшырмаңыз боюнча мамлекеттик аптекаларды жакын арада ача баштайбыз. Билинбегени менен мектеп окуучулар арасында психотроптук дарыларга байлангандардын саны жогорулоодо. Жеке дарыканаларда психотроптук дарылардын ар кандай түрү ачык эле сатылгандыктан ата-энелер бийликтен аны көзөмөлгө алууну суранып келишет. Мындан улам эл өкүлү Алишер Козуев жаштардын ден соолугуна терс таасирин тийгизген дары-дармектерди сатууга көзөмөлдү күчөтүүнү сунуштады. Бүгүнкү күндө биздин келечегибиз болгон мына переходный возрасттогу окуучулар 7-8 класстан баштап 11 класска чейин. Азыр мага кечээ күнү бир жаш ата-эне кайрылып атат, 15-16 жаштагы кызын, өзүнүн кызын алып келип мага көргөзүп айтып атат. 1,5 жыл болуп туруп, мына психотроптук таблеткага кабылганына. Аптекаларда ачык сатылып атат. Ошону кандай көзөмөлдөсүздөр? Системадан көрүнөт, анан ал строго по рецепту деген болуш керек. Анан дагы уголовный кодекс менен жана жаза кодексине дагы немелерди күчөтүп атабыз ошол тармактагы бузууларга. Белгилүү болгондой, Кыргызстан дары-дармектин 70%-ын чет өлкөдөн импорттойт. Андыктан депутат Чолпон Султанбекова дарылар дарыканалардан сырткары жайма базарларда да сатылгандыктан башка өлкөдөн келген дары-дармектер кандай көзөмөлгө алынарына кызыкты. Бүгүнкү күндө мына базарда уруксаты кагазы жок сатылып аткан дары-дармектер боюнча азыр кылмыш жана жаза кодексине, укук бузуулар боюнча кодексине өзгөртүүлөр киргизип атат. Мисалы 500 миңден 700 миң сомго чейин деп азыр каралып атат биринчи жолу болсо. Анан эгерде олуттуу зыян келтирген болсо, анда 2 жылга чейин эркинен ажыратуу боюнча каралып атат. Анан оор зыян келтирген болсо, анда 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Бирок Султанбекова дарыларды уруксаты жок сатуудагы жазаны колдонууда чет өлкөнүн тажрыйбасын колдонсо натыйжалуу болоорун билдирди. Белгилүү болгондой, бүгүн парламентте медициналык буюмдарды жана дары каражаттарын жүгүртүү жөнүндө мыйзам долбоору талкууланды. Жыйындын соңунда аталган мыйзам долбооруна добуш берилип, эл өкүлдөрү биринчи окууда колдоп беришти. Акылай Маратова, Мирлан Маматали уулу, Нью ТВ.